بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасаған дуа зикирлер сабағымызды улайбыз. Муслимде келген 1414 хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Аби Ваққас деген сахаба айтып атат. Чөлдө жашаған bir аробиді құт, азырқы сөзмен айтқанда, шол тоуда өскен, ешқандай шаар немелерді көрбеген еш жерде. Тоуда өскен ароби, чөлдө өскен, төйлерді қармаған bir ароби келет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келіп айтат: "О Аллахтың елшісі, маға бір сөз үйретіңізші" дейді. Қараңыздар, маға бір сөз үйретіңіз, мен ошол сөзді айтайын дейді, айтып жүрейін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Айтқын ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла" деген сөзді айт дейді. Жана Аллаху акбар кабира деген сөзді, вальхамдулиллахи кафира деген, ва субханаллахи раббил аламин, ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил азизил хаким. Ушу сөздерді айтқын дейді. Қанша сөз айтты? Бірінші сөзі ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, Аллаху акбар кабира, вальхамдулиллахи кафира, ва субханаллахи раббил аламин, ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил азизил хаким деген сөздерді айтты. Манisi ла илаха иллаллах, Аллахтан башқа сыйынуға татықты ешкім жоқ, ал жалғыз, анын шерігі жоқ. Бұл бірінші сөзді үйретті. Аллаху акбар кабира екінші сөзді үйретті. Аллах таалам улуг, ал чоң. Вальхамдулиллахи кафира, Аллахқа мақтаулар болсын, хамд саналар болсын, көп-көп. Üçüncü söz үйретті. Ва субханаллахи раббил аламин, Аллах таалам ару, ар кемчиликтен таза зат, аламдардың роббиси болгон Аллах таалам деген. Бешинчи сөз ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим, биллахил азизил хаким, Аллахтан башка эч күч кудрет жок, Аллах заттуу жана данышман деген сөздү үйретти. Ушу сөздөрдү айтып жүргөн деди. Ошондо тиги бул сөздү укканда караңыздар, кунт коюңуздар. Адам баласы айтылып аткан сөздүн маанисин түшүнсө кандай болот экен? Бул сөздү укканда тиги чөлдөн келген киши ароби мындай деп айтты: "Кала фахаулаи ли робби фамали." Бул сөздөр Роббим үчүн экен, Аллах таалам үчүн экен. Мен үчүн эмне деп айтты. Көрдүңүздөрбү суроо? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул сөздөр, жогоруда сөздөрдүн бардыгы Роббим үчүн экен. Мен үчүн эмне? Кала Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Айткын, Аллахумма гфирли, Аллахым мени кечиргин, вархамни, мага ырайымды төккөн, вахдини, мени хидаятка салгын, варзукни, мага ырыскыңды бергин" деген. Төрт сөздү сен үчүн деп үйрөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөттү туугандар, төрт нерсени. Андан кийин айтып жүр деп: "Аллахым мени кечир, мага ырайымды төк, жана мага хидаят кыл, түз жолго сал, хидаятка сал, жана ырыскыңды бер" деген. Бул хадис Муслимде келген, сохих хадис. Ушул келген хадисти сабагыбызда ичиндеги пайдалар, маанилерин, түшүндүрмөлөрүн иншалла өтөбүз. Эми бул хадиске карасак, караңыздар, биринчиден Аллах тааламды эстөө, зикирдин, дуанын артыкчылыктары келди. Андан кийин бул жагдай абалга карасак, ошо адамдын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келиши, келип пайгамбардан багыт сурашы. Караңыз, адам ошо келгенден, динге келгенден кийин эмнени айтып жүрүшүм керек, эмнени билип алайын деген умтулуусу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң негизги нерселерди үйрөттү бул адамга сураганда. Ошол зикирди, дуа, адамдарга үйрөтүүчү, адамдар эң биринчи үйрөнүүчү Аллах тааланын өзүнө гана сыйынып, жалгыз Аллахты тааныгандан кийин, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирип билгенден кийин адам үйрөнө турган эң биринчи негизги нерселер экен. Бул зикирлер, Аллахты эстеп жүрүүчү сөздөр жана дуалар, Аллах менен байланыш кылуучу. Ушул нерселерди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап келген адамга үйрөттү. Мага үйрөтүңүзчү, мен ушундай сөздөрдү айтып жүрөйүн деп. Бул нерсе ар бирибиздин дагы жүрөгүбүздө жүрөт. Ушундай зикир жаттасам экен, дуаларды билип алсам экен, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтсам экен, жакшылыкка жетсем экен деп. Ушундай берекелүү зикирлерди үйрөттү. Бул келген зикирде эки нерсе камтылды.
коюп угуп алалы, түшүнүп алалы. Бир бөлүгү Аллах Тааламга арналган болсо, бир бөлүгү кулгуна арналды. Бул кадимки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көргөзгөн сүннөтү жанагы биз окуп аткан намазыбыздагы Фатиха сүрөсүндөгүдөй камтылды. Фатиха сүрөсүн дагы окуганда жарым бөлүгү Аллах үчүн, жарым бөлүгү окуп аткан адам үчүн. Хадисте келген мурунку сабактарда өткөнбүз. Альхамдулиллахи роббил аламин деген хамд айтуу бул да Аллах Таалам үчүн. Ар-Рахманур Рахим бул дагы Аллах Таалам үчүн. Малики яумиддин бул дагы Аллах Таалам үчүн. Ияка набуду деген дагы Аллах Таалам үчүн. Андан кийин кулуна кетет окуган адамга. Сенден гана жардам сурайбыз. Эхдина сиротал мустаким, бизди түз жолго сала көргүн. Сиротал ладина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин деген келген. Ушу акыркы 3 аяты адам баласына камтыйт. Аллах Тааламдан хидаятты, түз жолду, жардамды суроо. Жана билип туруп амал кылбай калгуу, Аллахтын каарына түшүп калгандардан сак болуу. Жана билбей эле адашып кеткендерден, илимге кош көңүлдүк кылгандардан сактануу, жөөттөрдүн, христиандардын жолунан сактануу. Ошондой Кудай Тааламга жалбаруулар келген. Анан бул дуада да ошондой келди. Жарымы Аллах Таалам үчүн хамд санаалар, жарымы аны айткан, дуаны айткан кул үчүн, адам үчүн. Чындыгында эле адам баласынын тили кыймылдап, жакшылыктарды эскерип жүрүүдүн эң негизги нерселердин бири ушул. Адамдын тили Аллах Тааламды эскерип, дуа менен алек болушу бул эң шарапаттуу жакшы амалдардан. Адамдын тили сүйлөш үчүн жаралган. Эгер ал тилди Аллахты эстөөгө, дуага колдонбосо, жакшылык нерселерге колдонбосо, ал жамандык нерселерге колдонулат деп келет алымдар. Мындайча айтканда, убактыңды жакшылыкка колдонбосоң, жаман нерсеге колдонулат. Пайдасыз нерселерге колдонот. Тил дагы ошондой. Дуа зикир кылып адам жүрбөсө, ушакка кирет, бирөөлөр жамандоого кирет, жаман сөздөргө түшөт, калпка кирет, пайдасыз сөздөргө кирет. Ошонун бардыгы күнөө китебине өзүнүн жалган, каршы күбө боло турган нерселерине жазылат. Анан дагы карасаңыз, бул чөлдөн келсе дагы, бул аробийдин, бул адамдын суроого жана бир нерсени талап кылуудагы ийгилиги, пайдалуу нерсени сурагандыгы. Адам дагы ошол илимдүү адамдарды көрүп калса, ошолордон осуят алып, багыт алып, туура суроолорду берип калышат. Караңыздар, бул туура суроо бергени сакталып, бүгүнкү күндө канча деген үммөт мусулмандар бул дуа зикирлерди үйрөнүп келип атат. Бул нерсенин да сообу кемөстөн ушу сураган адамга да барып турат. Себеби бирөөгө жакшылык иштерге себепкер болгон аны кылгандай. Аны ким канча адам ээрчисе, ошолордун сообу кемөстөн барып турат. Жаман нерсени сурап, жаман нерсе таркалып кете турган болсо, ошонун да күнөөлөрү кемөй барып турат. Бул жерде бул адамдын туура суроо бергендигин караңыздар. Мага ушундай сөздү үйрөтчү, мен ушуларды айтып жүрөйүн. Ушу мен ийгиликке жетейин деген суроо да бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага үйрөткөндө эле биринчи эле сөздү калимату таухид, таухид сөзүнөн баштады. Таухид сөзүнөн караңыздар. Айткын ла иляха иллаллах вахтаху ла шарика ла. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок, ал жалгыз, анын шериги жок деп айтып жүргөн деп. Ла иляха иллаллах келмесинен баштады. Бул эң жакшы зикир. Мындан да өткөн чоң зикир жок. Ла иляха иллаллах, Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок деген. Бул таухид келимеси. Ушул сөз менен адам мусулман болот. Мына ушул сөз үчүн жаралган болду. Ушул сөз таразада эң оор болот. Эң жакшы дуа, бул эң жакшы зикир. Тирмизиде келген Жабир ибн Абдилла айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уктум, ал айтты, эң жакшы зикир ла иляха иллаллах, эң жакшы дуа альхамдулилля деп. Дагы бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, афдалу ма культу ана ва набийюн мин кабли ла иляха иллаллах вахтаху ла шарика ла. Мен жана мага чейинки айткан пайгамбарлардын эң жакшы нерсе, айтып жүргөн нерсе, бул ла иляха иллаллах вахтаху ла шарика ла. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал жалгыз, анын шериги жок деп. Караңыздар, ушул эң негизги нерседен үйрөттү. Буга чейин токтолгонбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде жүргөндө таухидти ушу 13 жыл үйрөттү адамдарга. Ушу менен алек болду. Буга чейин намаз, орозо, зекет, башка нерселер болгон жок. Эмнеге себеби дегенде адамдын келмеси, ушу таухидин түшүнбөсө, таухиди туура эмес болсо, намазынан, кылган жакшылык иштеринен пайда жок деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи эле ушул таухидден баштаган. Ушул нерсени үйрөткөн адамдарга. Бул келмеде эки рүкүнү бар. Билип алайлы. Эки рүкүнү бар. Ла иляха иллаллах четке кагуу жана тастыктоо деген. Четке кагуу дегени, жокко чыгаруу дегени, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок. Аллахтан башканын бардыгын четке кагуу, сыйынууга эч ким татыксыз,
эч ким сыйынууга болбойт деп жокко чыгарасыз. Анан тастыктайсыз. Иллалло, Аллах Таалам өзү гана ибадатка сыйынууга татыктуу зат жок, андан башка эч ким жок деп Аллахка кошуп сыйынуучу нерселердин баарын жокко чыгып четке кагасыз дагы. Анан тастыктайсыз дегени Аллах Таалам өзү гана ибадатка сыйынууга татыктуу деп. Ушу эки рүкүнү бар ушу келмеде. Биз айттык, айтылган зикирлердин канчалык адам маанисин жакшы түшүнгөн болсо ошончолук таасири күчтүү болот. Ошончолук мааниси күчтүү болот. Зикир айтып уктап калбайт, зикир айтып ою бөлүнбөйт. Ошо маанисин билсе, ошо зикир кылып аткан кезде таасири күчтүү болот. Ошол пайдалуу болот. Жүрөгү менен тили байланат. Ошон үчүн бул зикирлердин маанилерин өтүп атканда эринбестен кунт коюп угуп алганга аракет кылыңыздар. Бул зикирлерди биз өлгөнчө айтабыз. Бул дүйнөнөн жаныбыз чыкканча айтабыз. Анан маанисин, рүкүндөрүн, шарттарын, немелерин түшүнбөсөк, албетте ошодон рахат ала албайбыз, сезе албайбыз маанисин. Жокко чыгаруу, четке кагуу деген рүкүндөрү болсо дагы анын уланып келди. Вахдаху ла шарика. Караңыздар, дагы тастыкталып келди. Не деп? Вахдаху тастыктоого болгон дагы бир бекемдөө. Бекемдеп дагы кайталайт. Өзү гана вахдаху, өзү гана ибадатка тактуудуу деп. Ла шарика деп дагы тастап коет. Четке кагып, анын эч кандай шериги жок деп. Себеби адамзаттын тарыхында ошо Адам алейхиссалам, жок, Нух пайгамбардан бери келаткан нерсе, ушул пайгамбарлар келет, адамдар кайра эле башка бир кудайды таап алат. Же болбосо кудайга кошуп бирөөлөр шерик кылып алат. Же болбосо кудайдын ортомчусу кылып сыйынып алат. Ушул бул ширк деген чоң бале болду да. Бул ширк деген ошол чоң күнөө, кечирилгис күнөө. Ширктин кичинекейи бар, чоңу бар, көзгө көрүнбөгөнү бар. Ошон үчүн бул нерсени жакшы үйрөнүш керек. Аңыздар ошол бүт зикирлердин башында ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Мен жана мага чейинки айткан пайгамбарлардын эң жакшы сөзү болгон, эң жакшы зикири болгон деп. Андан кийинки сөзүндө Аллаху акбар кабира. Аллах улук, Аллах чоң, Аллах Таалам чоң, Аллах Таалам улук, Аллах Таалам бардык нерседен улуу. Ар бир чоң деген нерсе Кудай Тааламдын улуулугунун жанында эч нерсеге турбайт. Аллаху акбар деп намазга киришкенизде да сезиңиз, Аллахтан башка сиздин жүрөгүңүздө эч ким улуу эмес. Аллахтан башка сиздин оюңузда, жүрөгүңүздө эч ким даңктуу улуу эмес. Гам жеп ой жей турган нерсе эмес. Ошон үчүн намазда Аллаху акбар деп намаз киргенде бүт нерсе арам болот. Ойлонуштук, ойго тартып пландашка, эң улук болгон ааламды жараткан кожоюну болгон Робби менен байланышка кирдиңиз. Аллаху акбар кабира. Аллах Таалам бардык нерседен улуу, Аллах бардык нерседен кудуреттүү деп маанисин. Андан кийин альхамдулиллахи кафира деген сөздү үйрөттү. Аллах Тааламга мактоо саналар болсун, көп болсун деп. Мунун мааниси эмне? Аллах Тааламга хамд, сана, мактоо, даңктоо айтуу, улуктоо менен, жакшы көрүү менен Аллах Тааламдын неаматтарына, Аллах Тааламдын өзүнүн улуктугуна, анын чырайлуу аттарына, сыпаттарына, Аллахтын аттары бар, 99 деп сыпаттары бар. Аллах Тааламды сүйүп биз мактайбыз, улуктап мактайбыз. Аллахтын бизге баа жеткиз берген, сан жетиз берген неаматтарына, жакшылыктарына мактап, сана айтып, шүгүр айтабыз. Альхамдулиллахи кафира. Көп хамд, мактоолор болсун деп. Ушул дуаларды, ушул зикирлерди бизде айтып жүрөйлү. Ушуларды үйрөтүп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийинки сөзү Субханаллахи роббил аламин дегенди да айтып жүр деди. Мунун мааниси эмне? Субханаллах, Аллах Таалам бардык кемчиликтерден, айыптардан аруу, таза. Ага ылайык келбеген нерселердин баарынан аруу, таза. Ал ааламдардын Роббиси деп ушуну айтты деди. Куранда да окуйбуз го. Саффат сүрөсүндө 180-аятында Субхана роббика роббил иззати амма ясифун деп Аллах Таалам өзү айткан. Сенин Роббиң аруу, таза. Заттуу Роббиң аруу, таза. Кимдерден? Амма ясифун. Мушриктердин Аллах Тааламга сыпаттаган сыпаттарынан Аллах Таалам аруу, таза. Эмнеге? Адамдардын арасынан бири Кудай Тааламдын баласы бар деди, бири аялы бар деди, бири Кудай Тааламга болгон ылайык келбеген сыпаттарды сыпаттайт, бири Кудай Тааламды сөгөт, ар кандай кемчиликтүү нерселерди Кудай Тааламга багытташат, Аллах сактасын. Ушундай нерселердин бардыгынан Аллах Таалам аруу, таза зат, кемчиликсиз зат. Андан кийинки сөзүндө айтты: "Вала хаула вала куввата илля билля ил азизил хаким" деди. Эч бир күч, кудурет жок, бир гана Аллахта гана. Ал күчтүү, ал данышман деген. Бул сөз хадистерде келген. Бул бейиштин кендеринен болот. Бейиштин кендеринин бир кендеринен.
өтө улуу нерсе. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага айтты деп айтып атат Абдулла ибн Кайсқа. Эй Абдулла ибн Кайс, мен сага бир сөз үйрөтөйүн. Бул бейиштин кендеринин бир кендери, чоң бир баа жеткис сыйлыктары. Ал эмне десе, ла хаула ва ла куввата илля билля. Бул Бухари Муслимде келген хадис. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Ушу сөздү айткын деп. Ушу сөздү дагы жана келген чөлдөн келген адамга пайгамбар саллаллаху зикирдин аягында кошуп кетти. Ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил азизил хаким. Бул сөз мааниси жардам суроо сөзү. Ла хаула ва ла куввата илля билля деген мааниси эмне болсо, мени бир абалдан экинчи абалга Аллахтан башка эч ким кутура албайт, жылдыра албайт. Мен абалымды оңдоочу Аллах өзү гана. Мага мүмкүнчүлүк берүүчү Аллах таалам гана. Менин жагдайымды оңдоочу Аллах таалам гана. Аллах тааламдын күч кудуретине эч нерсе тең келбейт. Аллах таалам гана буйругу менен, кудурети менен, күчү менен гана болот. Мен жашоом өзгөрөт деген нерсени жүрөктө сактоо. Бул айтып аткан сөздөрдү жүрөккө келтирүү, жөн эле айтып коюш эмес, канчалык жүрөккө келсе мааниси, маңызы ошончолук зикир таасирлүү болот, ошончолук иман көтөрүп, жүрөк ойгонуп. Карасаңыздар, мен бир нерсеге токтолуп кетейин. Караңыздар, ушул зикир дуаны мисалы ла хавла ва ла куввата илля билля. Азан айтылганда дагы хайя алас сола, хайя алал фала дегенде сүннөттө келген, хайя алал фала дегенде эмнени айтыш керек? Ла хавла ва ла куввата илля билля дейбиз. Хайя алас сола дегенде деле эмнени айтабыз? Ушул сөздү айтабыз. Ла хавла ва ла куввата илля билля. Ал эми азандын баштарына келгенде азанды эле кайталап келебиз. Бирок именно ушул жерге хайя алас сола, хайя алал фала деп келген жерге келгенде биз ла хавла ва ла куввата илля билля деген сөздү айтабыз. Эмнеге? Ушуга бир ой жүгүртүп, ойлонуп көрдүк беле? Намаздын ушул жерине келгенде, азандын ушул жерине келгенде кайталап келип эле ушул сөздү кайра өтөбүз. Ла хавла ва ла куввата илля билля. Канча деген адамдар азан айтылып аткан кезде бул сөздү кайталамак турсун, сөзүн токтотуп, угуп да турбайт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө болгон кош көңүлдүк, сүннөттү таштап коюу. Ар бир сүннөттү таштоонун артында анын терс таасири бар. Бул айтпадык, бул зикир жардам суроо зикири депчи. Аллахтан жардам сурап атасыз. Ла хаула, менин абалымды эч ким өзгөртө албайт. Ла хаула ва ла куввата, эч кимде өзгөртүүчү кудурет жок. Бир гана Аллах таалам менен гана өзгөрүлөт. Аллах тааламдын күч кудурети менен гана Аллах таалам гана өзгөртөт. Ошо азан айтып аткан кезде хайя алас сола, намазга келгиле, хайя алал фала, кутулууга келгиле, Аллах таалам ыраазына келгиле, азаптан кутулууга келгиле дегенде эмне үчүн ошону уккан кезде ла хавла ва ла куввата илля билля дейбиз. Себеби ошону угуу менен Кудай тааламдан сиз жардам сурап атасыз. О Аллах таалам, ушуга жооп берүүгө мага жардам бер деп. Кадимки о Аллах таалам мына мени намазга чакырат, ушу намазды окууга, турууга, аткарууга мага жардам бер деп. Азаптан кутулууга келгиле деп атат. Аллах таалам ушу азаптан кутулууга сен мага жардам бер. Мен өзүм эле кутула албайм. Мен өзүм эрким жетпейт, күчүм жетпейт. Мен алсыз колмон деп Аллах тааламга жалбарап атасыз. Анан ушу азанды уккан кезде адам кайталабаган адам, бул жерге келгенде бул зикирди айтпаган адам, азан айтып атса сүйлөп аткан адам, албетте кээ бирөө айтып атпайбы, намазга баргым келбейт, желкем тартпайт, ныксырайм, рахат албайм, намазга тургум келбейт, окугум келбейт, мечитке баргым келбейт, амал кылгым келбейт. Себеби мына өзүбүз биз жүрөгүбүздү Кудай тааламдан жардам суроого байлаган жокпуз. Көрдүңүз, бул сөздү айтканда өзүбүз жардам сурабыз. Ошон үчүн ла хавла ва ла куввата илля билля өтө шарапаттуу, улуу сөз. Кудай тааламдан жардам көп сурайын дейсизби? Ийгиликти каалайсызбы? Көп айтыңыз. Алсырап атасызбы? Ныксырап атасызбы? Жалкооңуз кармап атабы? Ушу сөздү көп айтыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сохих хадистерде келген, багыт берген. Жалкоолорго, бош жүргөндөргө, бир нерсени кылайын десең чыгына албагандарга бүт адамдар айтсын. Мисалы, караңыздар, үйдөн чыкса дагы, үйдөн мечитке чыгасызбы, жумушка чыгасызбы, эртең менен каяка барсаңыз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйдөн чыгар менен не деп дуа кылган? Бисмиллахи таваккалту алаллах. Аллахтын аты менен Аллахка тобокел кылдым. Ва ла хавла ва ла куввата илля билля. Аллах тааламдан башка эч кудурет жок деп кайра эле ушул дуаны айтып атат. Эмнеге үйдөн чыксаңыз да, каяка барсаңыз да Аллах тааламдын сизге болгон топугу, жардамы, ийгилиги менен сиз иш кыласыз. Аллах таалам жардам бербесе сизге, ийгилик бербесе, жеңилдик бербесе, сиз ишиңизди, планыңызды ишке ашыра албайсыз. Үйдөн чыкса дагы, каяка барсаңыз дагы үйдөн чыкканда ушул дуаны айтып жүрүңүз.
Бирок байкап атасыздарбы, азан учурда дагы, үйдөн чыкканда дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде дагы бул жардам суроо Аллах Тааламдан, бейиштин кендеринин бир кендеринен, бул түзүмө түз адамдын жалкоолугуна жое турган ныксыроосун, шалдыроосун, боштугунан, ар кандай ушундай боштуктардан жое турган зикир. Анан караңыздар, керек болсо ошол арабтар өзү дагы кээде бир сыйра жалпысына маанисин түшүнүп коет дагы, бирок ошону кийин жүрөгүнө сактабай, ошол маанини эсине тутуп калбастан жүрө берсе дагы максаты өзгөрүп кетет, мааниси өзгөрүп кетет адамга. Ушул сөздүн мааниси Кудай Тааламдан жардам суроо болсо, кээ бир адамдар болсо муну жанагындай бир кыйынчылыктар келгенде айта турган кылып адат кылып алган да. Бул ката. Жамандыктар келгенде, бир кыйынчылыктар келгенде бул дуаны айтпайт. Жамандыктар, кыйынчылыктар келгенде инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Биз Аллах Таала мүлкүбүз, Аллахка таандыкпыз, ага кайтып барабыз деген нерсени айтыш керек болчу. Адамдар ушуну айтып ал дейт. Ла хавла ва ла куввата илля билля деп. Бул неден сөз? Бул ошонун маанисин жакшы түшүнбөгөндүктөн, суннада каякта айтылган, ошол нерсени мээсинде, акылында, жүрөгүндө сактабай калгандыктан, алладина ида асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Кээ бирлерге бир баштарына кыйынчылык келип калса, алар айтышат, бир мусибат, кыйынчылык келген алар айтышат, биз Аллах Тааланын мүлкүбүз, биз Аллах Тааламга кайтып барабыз деп айтышат деп. Адам бир кыйынчылык келгендерде ушул дуаны айтат. Ал эми Аллах Тааламдан жардам суроо, зикир кылып жүрөм десе, ла хавла ва ла куввата илля билля дегенди көп айтыш керек. Караңыздар, чырайлуу адамдардын сөздөрү. Не деген? Бир алым айтат, алымдардын бири. Ияка набуду, ияка Фатиха келет бул. Ияка набуду деп Фатиха сүрөсүндө биз айткан кезде дейт, тахкику ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах келмесин ишке ашыруу. Ияка настаин, Аллах Тааламдан жардам сураган кезде тахкик ла хавла ва ла куввата илля билля. Ушу эки нерседе Аллах Таалам гана сыйынууга татыктуу, ошол нерсе Аллах Таалам өзү гана сыйынууга татыктуу, андан башка эч ким ибадат кылууга татыксыз деген нерсени аткаруу иш жүзүндө. Ияка набуду, сага гана сыйынамын деп. Эми ошол сыйынууну дагы аткарышка жардам суроо Аллах Тааламдан. Ла хавла ва ла куввата илля билля. Бул сөз менен эмнени түшүнүп атабыз? Жашоодогу негизги максат ибадат экен, Кудай Тааламга сыйынуу ибадат экен. Бирок ошол ибадатты ишке аткаруу, ошону аткарууга жардам сурашыбыз керек Кудай Тааламдан. Ошол жардам суроо, жардам. Валистиана, жардам суроо, васила, каражат. Аллах Тааламдан жардам сурайсыз. Ушул ибадатты ишке ашырайын. Билдиңиз, эмне үчүн жаралганыңызды. Эми жардам суроо. Ла хавла ва ла куввата илля билля. Жардам сурабасаңыз, ибадат ишке ашпайт. Аллахтын жардамы эч нерсе ишке ашпайт. Ушул нерсе бизге белгилүү болду. Адам баласынын Кудай Тааламдан эң жакшы сурагандарынын бири ушул жардам суроо Аллах Тааламдан. Ибадат кылууга жардам суроо. Себеби адам алсыз, жалкоо, бош, Кудайга муктаж. Айрыкча ошо белгилүүчүлөрдө калтырып коюу бул андан да терс, жаман нерсе. Айтпадык үйдөн чыккан кезде, азанды уккан кезде жана хайяла сура, хайяла фалах деп. Анан тилде айтып жүрүүдө мунун баарынын таасирлери бар. Шейх Ибн Кайым рахимахуллах айтат, рызкыңда дагы өйдө ылдыйлар болуп аткан болсо, анда ушул сөз айткын деген да. Истигфар, Аллахтан кечирим суроону, жана сага бир коркунуч болуп аткан болсо, коркунуч, алсыздык болуп аткан болсо, анда ушу ла хавла ва ла куввата илля билланы айткын. Бул ар бир кыйынчылыктан чыгуунун күлүчү жана бейиштин кендеринен деп айткан сөзү бар алымдардын багыты. Мына ушундай. Эми Аллах Тааламга тиешелүү зикирлердин маанилерин алдык. Эми берки 4 адам үчүн деген зикирди алабыз эми маанисин. Ал жерде нелерди айтылды? Аллахуммагфирли, вархамни, варзукни, вахдини деген 4 сөз. Аллах мени кечиргин, мага райым төккүн, мени түз жолго салгын, мага ырыскы бергин деген. Бул 4 сөздө ажайып сөздөр. Буга да маани бериңиздер. Кыска эле. Бүт сураган жакшылыктардын баардыгы ушу 4 сөздү камтыйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сыпаттарынан дуа кылганда жавамел калим дейт. Баардык сөздөрдү бир кичине эле сөзгө камтып айтып кое турган сөздөр болгон. Мен азыр дуа кылгым келип атат, көп нерсенин баарын сурагым келип атат Кудай Тааламдан. Ушул айткан сөзүндө баардык камтыйт десеңиз, мына ушул дуаны жаттап алсаңыздар, баардык нерселерди камтыган. 4 эле сөзгө батырып койгон. Аллах мени кечир, мага райым төк, мага хидаят кыл, мага рызкы бер. Жана араби айтпады жогоруда айтылган зикирлерди. Бул Кудай үчүн экен. Эми мен үчүн эмне? Менин пайдам үчүн эмне деп сурат. Мен эмне деп сурансам болот Кудайдан дагы дегенде ушу 4 сөздү
жаттап үйрөнүп ал деди. Биринчи эле кечиримди айт. Кечирим дегенде эмнени түшүнөбүз? Эстеп калыңыздар. Аллахуммагфирли, Аллахым мени кечир дегенде биз эмнени сурап атабыз? Кечир дегенде дайыма эки нерсени камтыйт. Биринчиси Кудай Таалам сиздин кылган айыбыңызды жашырып коюшу, калайык калкка шерменде кылбашы. Кылмыш 40 жылда билинет деп кыргызда айтат го. Бир жеке өзүңүздө бир адамдар көргөзбөй бир күнөө кылып алдыңыз. Ал деле кылмыш да Кудай Таалам алдында. Кээде Алла Таалам ошол кылган күнөөңүздүн кылмышын же кылмышыңызды адамдарга ашкере кылып чыгарып салат да Алла сактасын. Бул дүйнөдө эле шерменде болосуз. Акыретте де шерменде болосуз. Калайык калкка. Бул дүйнөдө жашырып Кудайды Таалам көрбөгөндөй кылып жашынып кылган күнөөлөрүңүз Аллах Таалам кечирбесе, бул дүйнөдө да акыретте де шерменде кылып ашкере кылат сизди. Ошол күнөөңдү кечир дегенде Аллах Таалам менин ошо кылган күнөөмдүн айыбымды жашыр деген нерсени камтыйт. Жана кечир дегенде ошол күнөөлөрдү жууп сал. Аллах Таалам ал нерсе менен мени азаптаба деген маани камтыйт. Эки нерсени камтыйт экен, ошол кылган күнөө менен мени азаптаба жана ошону калайык калкка мени шерменде кылба деген. Ушул нерсе камтылып турган болсо, күнөөлөрдүн Аллах Таалам жашырышы, ашкере кылып айып шерменде кылбашы жана ошол күнөө менен Аллах Таалам бизди жазалабашы. Ушул нерсени жүрөккө коелу дайыма ушул Аллах мени кечир, Аллах мени кечир дегенде. Канча адамдар бул дүйнөдө эле шерменде болушат, Аллах сактасын. Шерменде. Ал эми бул эле дүйнө эмес, акыретте дагы шерменде бар. Жана ошо кылган нерсе менен мени жазалаба, ошо кылган күнөө менен акыретте жазалаба деген. Ошон үчүн мурунку аалымдар айтып келген. Эгерде бул күнөө бир жыт болгондо, анда эч кимибиз бири-бири үчүн жаныбызга отура алмак эмеспиз дейт. Ушундай бир сасык жыт болгондо күнөөбүз кандай маани беришкен мурунку аалымдар, караңыздар, мурунку адамдар. Жана ырайым төк деди. Ырайым төк деген маани эмне? Ырайым төк деген Кудай Тааламдан рахматулла, Аллахтын ырайымы момундарга деп келет го. Алланын ырайымы момундарга. Бул бейиш. Аллах Тааламдын ырайымын төксө сизге, анда сиз бейишке кире турган адамдарсыз. Аллах Таалам ырайымы төксө, анда сиз тозоктон арылган адамдардансыз. Аллахуммагфирли, вархамни дегенде ушуну эске салыңыз. Эмнени сурап атканыңызды. Алланын ырайымы бул момундарга гана. Ошол нерсени жакшылыкты сурап атасыз. Андан кийин вахдини, хидаят сурап атасыз. Кудай Таалам Аллахтан мени түз жолго сал деп. Түз жол деген бул дүйнөдө жана акыреттеги абалыңыз. Ушул дүйнөдө жүрүп адашып кетпешиңиз. Арамды адал деп, адалды арам деп, акты кара деп, караны ак деп, кыйшык сөздөрдү, тетир сөздөрдү сүйлөбөшүңүз. Кудайдын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жүрүшүңүз. Түз жолдо жүрүшүңүз жана ошол жолдо өлүшүңүз. Ошону хидаят дейт. Бул эң чоң бакыт. Адам хидаятта жүрсө, колуңузга бардык байлыктар келсин, бардык бийликте келсин, бирок надан тетир жолдо жүргөн болсоңуз, эмне пайдаганы бар? Ден соолугуңуз чың болсун, ырыскыңыз кең болсун, жүрүңүз, бирок түз жолдо жүрбөгөндөн эмне пайда? Аллах сактасын. Убактылуу бир нерсе менен жүрөсүң, бирок ошондо да Кудай Таалам бербейт. Бактылуулукту жүрөккө бербейт. Хидаятта адам болмоюнча Алла Таалам бактылуулукту жүрөккө бербейт. Ошон үчүн тияка, бияка ооп жүрүшөт канча деген байлар. Сүйө дегенде бактылуулукту Алла Таалам көкүрөгүнө берген жок. Хидаятты сураныңыз. Хидаятты сурады. Андан кийин варзукни, мага ырыскы бер деди. Ырыскы дегенде эки нерсени камтыйт. Биринчиден ошол мадди эле нерсе, ошо бизге көз көргөн ошол бирөөлөргө кол сунуп жардам сурабай калышыңыз. Өзүңүз тапкан өзүңүзгө кенен жетиши, эмне дейсиз, үй дейбизби, машина дейбизби, акча дейбизби, жеген тамагыңыз бар нерсе ырыскы да. Анан мындан да чоң негиз нерсе бул Кудай Тааламдан жүрөктүн ырыскысы. Эгер жүрөк кедей болсо, канча байлыктын үстүндө болсо дагы адам, канча бийликтин үстүндө болсо дагы анын жан дүйнөсү түнөк таап тынчтыкта жашай албайт. Себеби Аллах Таалам анын жүрөгүнөн токчулукту, молчулукту, шүгүрчүлүктү, каниеттүүлүктү алып салган. Ошон үчүн айтат го башка бир хадисте пайгамбар адамга бир өрөн алтын берсең, дагы бир өрөн болсун деген дейт. Бул ошо шүгүрү жок, жүрөктө токчулукту алып койгон адамдан кебетеси ушундай болот. Берди ошо Аллах мага ырыскы бер дегенде, чын эле ырыскы анан жүрөктүн азыктыгы. Алла Таалам жүрөккө азыкты берген болсо, жүрөк каниеттүүлүк менен толгон болсо, адамдын көңүлү ток жашайт. Болгон нерсеге каниет кылат, ар бир күнүнөн рахат табат. Ал эми бул нерсени алып койгон болсо, канча нерсени тапса деле адам тырпалактап, өзүнүн тапкан нерселери өзүнө буйрубай калат. Себеби ал адам өзүнө да ыраа көрбөй калат ошол нерсени, колдонбой калат. Ушунчалык сараң болот, бакылдык деп коет го, бахил.
сараңдык жумот ошондой болуп өзүн өзү ыраа көрбөй калат. Ошентип жанагынтип эшекке окшоп иштеп бир күн тырпай өлүп калат да, эч нерсе буйрубайт өзүнө. Жана ошол ырыскы да ибадаттага бар бер. Кудай тааламга чырайлуу ибадат кылуу. Ырыскы дегенде машина, үй, акча эле эмес. Аялыңыз ырыскы, бала чака ырыскы, могу алып аткан илим да ырыскы. Бул чоң ырыскы. Илим дагы чоң байлык. Себеби ушул ырыскынын артынан сиз жаманды билип атасыз, жакшыны билип атасыз, жамандан арылып атасыз, жакшылыкка бет алып атасыз, соопторду жыйнап атасыз. Эмне бул ырыск эмеспи? Бул чоң ырыскылардан. Ибадат, пайдалуу илим, Аллах Тааланын ибадат чырайлуу аткаруу, мына ушунун бар илим. Ушул бир кыска алган хадистеги 4 адамга болгон тиешелүү сөздү алдык жана жогорудагы Аллах Таалам үчүн деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөттү жанагы келген арабиге. Ла илаха иллаллах айт, вахтаху ла шарика ла, Аллаху акбар кабира де, валхамдулиллахи кафира, ва субханаллахи раббил аламин, ва ла хавла ва ла куввата илля биллахил азизил хаким. Анан кул үчүн, адам үчүн деген Аллах мени кечиргин, мага райым төккүн, мага хидаят бергин, мени ырыскы бергин деп. Буну намаздардын ортосунда да айтсаңыз болот. Жана эки сажданын ортосунда да айтса болот, анан саждада айтсаңыз болот. Бул баардык жакшы нерсени камтаган кыска 4 сөзгө камтып койгон. Аллахуммагфирли, вархамни, вахдини, варзукни. Азыр эмне жакшылыкты айтсаңыз, ушу 4 сөзгөнүн ичинде камтыйт да.